Америкалыктар менен канадалыктар кыргыз алтынга каршы бириктиби? Баалуу металлдарга байланыштуу финансылык кызмат көрсөткөн америкалык StoneX Group компаниясы Кыргызстандын мамлекеттик ишканасы болгон Кыргыз алтын ачык акционердик коомун $1 миллион сотко берди. Америкалык фирма Кыргыз алтын үстүбүздөгү жылдын май айында жарым тонна алтындын жеткирилишин түзгүлтүккө учуратып, $29 миллион банктык эсептен мыйзамсыз жол менен чыгарып алууга аракет жасаган деген жүйөнү карманууда. Доо арыз жакында Лондондогу соттордун биринде каралат жана эгер кыргыз алтынын күнөөсү аныкталса, анда ишкана жоопко тартылышы толук мүмкүн. Лондондогу баалуу металлдар рыногунун ассоциациясы да кыргыз алтынга коюлган айыптоолорду иликтеп жатат. Эгерде мыйзам бузуулар аныкталса, кыргыз алтын бул тармактагы ишенимдүү компаниялардын катарынан чыгып, эл аралык алтын рыноктарында соода кылуусуна тыюу салынышы мүмкүн. Быйыл май айында канадалык Centera компаниясы кыргыз алтын документтерди жасамалоо жолу менен уруксат берилбеген эсепке $1 миллион которууга аракет кылганын айтып чыккан. Ал эми кыргыз алтын болсо, айтылган күндөр эч кандай финансылык операцияларды ишке ашырган эместигин жарыялаган. Кыргызча сүйлөбөгөн кызга калькулятор ыргыткан жигит камакка алынды. Кассада отурган кызга калькулятор ыргыткан адам милицияга жеткирилип, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Эми Октябрь райондук соту анын башкаруу чарасын карайт. Окуя тууралуу тергөө уланууда. Окуяга байланыштуу жазык кодексинин бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Күч органдарынын маалыматына ылайык, 1992 туулган Алимбаев ошол күнү мас абалда болгон. Ал алгач кызматкер кыздан кыргыз тилинде сүйлөөнү талап кылып, андан кийин калькулятор менен бет тарабына чапкан. Ал эми арыздануучу ден соолугуна зыян келбегенин белгилеп, экспертизадан баш тарткан. Биздин бала гана болот деген убакыт өттү. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Балбак Тулабаев президент Садыр Жапаровдун мамлекеттик кызматкерлерди ротациялоо саясаты, Таалай Сарыбашевдин Бишкек мэрлиги кызматына кетүүсү сыяктуу маселелер боюнча комментарий берди. Өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу элге кайрылган Тулабаев Таалай Сарыбашевдин кыска убакытта эле кызматын тапшырып берүүсүнө таң калганын, аябагандай чоң себеп болбосо Сарыбашевдин мындай чечимге бармак эместигин айтты. Президент Садыр Жапаровдун мамлекеттик кызматкерлерди ротациялоо, мэрлердин алмаштыруу саясаты боюнча да пикирин билдирген Тулабаев, ал бул саясатты колдоорун, мындан ары кыргыз эли башка аймактардан келген аткаминерлер менен иштешүүгө көнүшү керек экендигин билдирди. Биздин гана бала болот, биз бул жакты бербейбиз деген убакыт өттү. Эми андай болбойт экенчи деп айтты Тулабаев. Кыргыз Гидромет дагы сел жүрүшү мүмкүн экендигин эскертти. Тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу Кыргыз Гидромет билдирди. Абанын түнкү табы төмөндөйт. 13-16 августтарда көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгили менен жаан жаап, күн күркүрөшү, тоолуу райондордо жайгашкан жайлоолордо жаан карга айланышы ыктымал. Кээ бир райондордо жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге жетет. Мындай туруксуз аба ырайын автоунаа жана жайлоолордо мал кармоону кыйындатат. 13 августтан 16 августка чейин республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу сел да жүрүшү мүмкүн. Октябрдан баштап пенсия көбөйөт. Кыргызстанда пенсиянын көлөмүн октябрь айынан баштап жогорулатуу сунушталууда. Ага ылайык 4785 сомго жетпеген пенсияга 200 сом, ал эми 4785 сомдон көп пенсияга 500 сом өлчөмүндө кошулат. Кыргызстанда пенсиянын орточо суммасы 6248 сом, ал эми орточо айлык акы 18940 сом. Жашоо минимумунун өлчөмү былтыр 4785 сом деп эсептелген. Социалдык фонддун алдын ала эсептөөсүнө караганда 2021 жылдын 1 октябрына карата пенсионерлердин саны 715,5 миң адамды түзөт.